Kızlar, erkekтерге кандай айымдар жакпайт? Ошону айтайынбы? Шашып жүрүп, тез-тез сүйлөп, бат-бат чуркап, тез-тез чечимдери кабыл алган айымдар жакпайт. А кандай айымдар жагат? Жай сүйлөп, шашпай, назданып, кылыктанган айымдар жагат. Эгерде бактылуу болом десеңер, эгерде аялдык бакыт каалайм десеңер, анда көп нерсени билип, мыйтайым болушуңар керек. Еркектер қатындарыңар мен ұрышқандан кейінші тілің тар, тілің ұзын, тіліңді қысқар деп қиын болар бейлечі. Балярым барын баштан өзің өрсіңір. Ушу тілдің барын сұрар, азабын өзіңір тартып атасыңар. Менде мындай суроо болот да. Эмне үчүн жаш балда чоң эжелерге кызыгып, чоң эжелер менен жүрөсүңөр? Мен бир нерсени такыр түшүнө албай койдум да. Эмне үчүн үй бүлөсү бар мырзалар бойдокторго караганда мындай приятныйраак болушат, жагымдуураак болушат да. Же эмне бойдоктору мамиле кылганды билишпейби, сүйлөшкөндү билбейби? Ошонун жообун билсеңер айтып койгочу. Акыркы учурда аялдар эркектерди, бойдок эркектер менен аялдар эркектерди мындай салыштырып баштадым да. Аялдар эркектер мындай эме болот экен. Көп нерсени көрүп койгон кашкырлар да все-таки деп жаныңа келип суроо бергенди дагы билет, сүйлөшө дагы билет, тааныша дагы билет да. Анан тык дейсиң да, точно аялы бар дейсиң, точно ушу аялы бар окшойт депчи. А бойдоктор багыш жалдырып, оозун ачып тургучакта уже аялы барлар келип, күн эмне эле жаркырап тийип атат десе, жаныма сулгуңуз келип калган турбайбы? Мен сизди каяктан көрдүм эле депчи. Ай бойдоктор, жалдырабагылачы, пожалуйста. Кунажың көзүн сүзбөсө, буга жүйүн үзбөйт дейсиңер. Жүйүңерди үзбөй, жулкунбай жүрсөңөр кунажыңдарга. Ай балдар, менин видеолорумду азастан көрүлө макулбу? Ато агып кетпесин. Мен многу 50 жаштан ылдый, балким 50 жаштан сал өйдөрөөк байкелерден сурагым келип атат да. Араңарда мындай бойдоктор, сүйгөн мал-малектер барбы бизге ылайыктуу? Өзүңдөн кичүүгө турмушка чыксаң, төшөгүң жылыйт. Өзүңдөн чоңго турмушка чыксаң, чөнтөгүң жылыйт деген макал бар экен. Эми суроо. Өзүң менен теңге турмушка чыксаң эмне болот? Көрүнбөй кеттиң көп күнү, көңүлүң менден чөктүбү? Көкөлүп кеттиң асманга, көтүңдөн бирөө өптүбү? Кыргызстандык эркектер Бишкекте жүрөм го, Бишкекте. Алып кетпейсиңерби келип? Москвага или Түркияга кетип калам, айтасыңар түрккө тип кетти, оруска тип кетти деп. Болбойсуңарбы эми? Менин акыркы видеому аял кишилер колдон келишинче негатив жазсаңар го. Силер менде аңкылдай берсеңер, күйөөңөр эле эмес, үйүңөрдө итиңер да таштап кетти. Түшүндүңбү? Сдачанын кереги жок, өзүң алып калыңар. Качан коесуңар ушундайыңарды, ичи тарлыгыңарды? Тамактанып жата бер ушу менен.